Assalamu alaikum, hormatly mekendeshler, amansızlarбы, тынчсыздарбы? Hormatly mekendeshler, бүгүнкү күнү Москвадан чыгып атам. Бүгүн 23-iyun 2023-жыл. Менин бул жолку кайрылуум негизинен жалпы Кыргыз элине болот. Бийлигине, урларга жана мамлекетти башкарып аткан совместный предприятия дейт го. Ошондой чет элдиктер менен биздин мамлекетте жашаган ошол чоң мите курттар биригип алышып Кыргызстанды тоноп жеп, кыскасы бул целый система да. Бул целый система. Мына жакынкы күндөрдөн бери эле негизи эле Кыргызстанда блогерлер чыгып, ар кандай инсандар мындай бир өз мекенин сүйгөн, Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн кайдыгер болбогон, Кыргыздын патриоттору ар кандай темада чыгып, тиги же бул президент, жосом Ташип, жосом бир Акылбек Жапаров, ушул окшогон мамлекетте отурган, мамлекеттин эсебинен акча жеген адистерди, ошону менен бирге депутаттарды, анан ушу мындай билинип калган, оркоюп көрүнүп калган ошо жегичтерди, урларды кандайдыр бир такай эле ушундай жамандап келишет да. Ар кандай сөз, кээ бирөө этиканы сактайт, кээ бирөө сактабайт, кээ бирөө эмоцияга берилип кетет. Ушундай таризде Кыргызстанда ушундай көрүнүштөр болуп атат да. Анан мен мисал үчүн мурунку видеолорумда деле бузтап ар кандай немеде айттым, катуу дагы айттым, иши болуп калың элге жеткизиш негизинен кыйын болуп атат да. Бул бирден бир ошо орчундуу маселенин бири ушул жалпы Кыргыз эли да. Жалпы Кыргыз эли. Мисалы үчүн кайдыгерди, саткынды, жасакерди иши кылып, мекенин сүйбөгөн, мындай бир сиюминутный бир кызыкчылыкты ойлогон, пара берген, эптеп бир канча дагы өзүнүн бир максатына жетүү үчүн бүгүнкү мезгилдеги болуп аткан жолдорду колдонуп, мамлекетти тик ойлобой жана өзүнүн башка инсандарды ойлобостон ошондой саткынчылыкка, ошондой жасакерчиликке, ошондой бир мыйзам бузуулар менен өздөрүнүн мындай каалаган максаттарына жетип аткан ушу мындай эле айтайын, саткындар үчүн. Кайдыгер деп деле айта албайм да. Эми Кыргызстанды мисал үчүн бир эски мезгилде бир глобус деген болот эле, мында шарча мектепте окутат эле. Ушу глобусту элестетсек Кыргызстанды, эми кайсы жагын, кайсы тармагын, кайсы чөйрөсүн айтпагын бүт ирип чирип, ушундай бир кайсы бир блогер айтмакчы, жашоого да кызыгым калбай калды дегенге чейин барып, ушунчалык баягы Кыргызстан уже жетер жерине жетип битти да. Анан
Albatta Kırgızstandын бийлик башына отургандар эми чын айтканда мен бир инсан катары ушундай бир чындыкты айтып койгум келет да. Эч бир инсан ошо президенттикке, премьерликке, же болбосо ушундай бир чоң кызматтарга, же болбосо депутаттар ошо жогорку кеңешке барып эле ушу Кыргызстанды эле тонуп жеп, башка эч бир Кыргыз мамлекетине бир пайда келтире турган жумуш кылбайм деп барбайт да. Кандайдыр бир 10% болсо дагы ушу мекенине күйгөн, ушу кыргыз элине бир пайдасы тие турган, Кыргызстандын эртеңки күнүнө бир мындай жакшы бир пайдасы тие турган аракеттерди кылат да. Кача бир мыйзам жазышабы, кача бир кандайдыр бир жылыштарды кылабы, бирок ошону менен эле бирге айтарым, ошол депутаттар дагы аргасыз да. Себеби депутат болбой калса, ошончо бизнесинен, ошончо байлыгынан кол жуйт. Президент болуш үчүн мен мындай деп айтат элем да. Мен ушуга көзүм жетти да. Мисалы үчүн бул коом, мындай общество, мамлекетке жетекчи болом деген адам кайсы бир текшерүүдөн, болсо кайсы бир макулдашуудан өтүш керек да. Эгер андан өтпөсө, ал президент боло албайт. Баягы айтып коет го, президент болду Кудайдан деп. Жок, президент болуш бүгүнкү күндө ошол президентский аппаратта, баягындай жогорку кеңеште, Ак үйдө эскиден бери калыптанып отурган пахандарда. Анан ошо пахандар эмне үчүн андай чартайт? Себеп дегенде бүт Кыргызстанда канча саткын, канча ууру, канча бир ушундай бир мыйзам бузган, канча чорныйлар болгон болсо, ошолор өзүнчө бир закрытие акционерное общество болуп алганда, булар өзүнчө тамырлап алган да. Ошон үчүн президент болом деген адам ошо кайсы бир нерседен өтөт. Ошолор макулдук бербесе, аны ошого жолотпойт дагы. Эл менен күч менен барып калган болсо дагы аны жөн эле жоктошот да. Потому что охрана, потому что азык оокаты, жүргөнү, бүт бардыгы контролдо. Ошон үчүн жетекчини дагы, президентти дагы, мисалы үчүн Ташиевди дагы, Акылбек Жапаровду дагы мен мурун түшүнбөйт элем, бирок акыркы мезгилдерде түшүнүү менен карап калдым. Бирок булар дагы колунан келгенче кылып атат. Мындан больше да кылсамбы дейт, бирок ага жол бербейт. Себеп дегенде булар башында бийликке келерде, же болбосо бийликке келгенден кийин ошол ковёрго кирген да. Могуларды кылсаң болот, бирок муну кылбайсың, муга аралашпайсың. Ушундай. Ошон үчүн баягы айта берет сөзүнөн кайта берет деген сөздөр да ошондон чыккан деп ойлойм. Мындай болбогон тагдырда, туугандар, эч бир эл душманы ошончолук бийликке барып кемпир абакты сатып бермейт да, сатмак эмес да. Мисалы үчүн Кытайга берилген, Казакстанга берилген, Өзбекстанга берилген, жана мындан кийинки дагы уже даярдалып аткан
нерселердин баардыгы күбө болуп турат. Буга эч кандай президенттин күнөөсү жок. Буга эч кандай УКМК, премьер-министр, депутаттардын кереги жок. Ондар силер жөн эле мына сессияны байкасаңарчы, сессияны эле байкасаңар түшүнөсүңөр. Мисал үчүн эми эгер жекелик алганда адам болсоңор же бизнесмен болсоңор бир мындай незначительный бирөөгө бир жардам кыласыңар да. Анан мисал үчүн 50 миллион кредитке 25 миллион грант кошуп койсоңор. Грант деген бул кайтарымсыз акча. Демек, ошондой миллиондогон гранттарды жөн эле бербейт да. Демек, ортодо каалайсыңбы, посредниктер отурат. Мисал үчүн, мына сессияны такай көргөндөр түшүнөсүңөр. Жөн эле анан бирөө айтты, бирөө деди, анан бир жерден угуп калып эле, анан мындай бир жыйынтык чыгарып, же болбосо бирөөнүн постун окуп эле анан бир өзүңөрдүн оюңарды баягындай ким айтмакчы, сиюминутный мындай келген чечимиңерди эле жазып койгон, бул такыр туура эмес. Муну тереңден изилдеш керек да. Ошон үчүн мисал үчүн бүгүнкү бийликте отурган, буга чейинки бийликте отурган, жана мындан кийинки бийликте отургандар мисал үчүн эч кандай күнөөсү жок деп мен мындай баса кесе айта алам да. Эгерде мисал үчүн бир пример келтирип кетейин. Мисалга мени кокус эл колдоп мен президент болуп калсамчы, мен деле ошо жерге барам да. Через ошо коверго барышыма туура келет, чтобы дальнейший иштешим үчүн. Себеби булар международный мафия да, булар эл аралык мафия. Керекпи любой каналын жаап таштайт, керекпи Казакстанды жаап таштайт, например, керекпи Россиядан жаап таштайт, керекпи талибандар кол салат. Иши кылып түркүн алардын мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн Путин бекерден бекер Тажикстандан 3 жолу согуш ачтырган жок. Көрсө маселеси кемпирабат экен. Эми гестер менен дагы Өзбекстан менен мамиле кылайлы дейт. Демек, мисалы үчүн Садыр өзү, Ташиев өзү муну бермек эмес. Мен ушундай эле айтам да, бермек эмес муну. Эгерде мына Садыр Жапаров, жоксо Акылбек же неме Камчыбек Ташиев не дейсиңер, ушу кемпирабатты Кыргызстанга, Өзбекстанга берели десе, бирге болсо жок демек, ойлонбой туруп элечи. Просто булар мындай күрчөк илинип калды. Анан баягы первый леди деген бар. Эмпо тиги бу дейт. Первый лединин өзүнүн атында 2 эмпо бар экен. Анан дагы эмнени айтууга болот. То есть таза нерсени булгап, компроматтардын бүт бардыгын кылат потихоньку. Анан эле бир күнү карасаң эле 2 жыл 3 жылдан кийин эле болду. Атамбаев этмекчи динозавр болуп каласың. Баягы Садыр жок. Баягы Атамбаев жок. Ушундай болосуң. Жөн эле иш болбойт да. Чырмалышкан сайын, вакыт өткөн сайын уже сени баягы болотого тартат да, по-любому тартат. Ошонун негизинде Акаев келди, ошонун негизинде Бакиев келем деп атат. Эми мисалы үчүн мындай да, эгерде Атамбаев өзүнүн кыялындай болуп, баягы Дубайда жолукканда жаңжал чыгарбаганда, Атамбаев давно түрмөдөн чыкмак да. Мындай. Атамбаевдин характери ошондой болгон үчүн Атамбаевка нагрузка мындай кыйынчылыктар көп болуп атат. Мисалы үчүн мени президент койгондо деле мен Атамбаевден хуже болушум мүмкүн, например. Мекен үчүн аны укпайм, буну укпайм, мен кылбайм, пошел демекмин да. Бирок мени өтө позор менен, эгер өлтүрүп эле же бирдемке кылып койбосо, өтө позор менен кандай келсем ошончолук
президенттик кызматтан кууп чыкмак, же камалмак, же өлтүрмөк, ушундай да покушение кылмак. Мунун миңдеген түрлөрү бар да, короче. Ошондон мен оюмда бүгүнкү бийлик же болбосо мурунку бийликтер эми кандайдыр бир нерсени кылган да, кылбай эле жеп отура бербейт да. Акыры кыргыз мамлекетинин жараны болгондон кийин да кичине болсо да кылышып атат. Бүгүн деле кылышып атат. Кийинки президенттер келип калса ал деле кылат. Айла жок, баары кача бир нерсени кармаш керек да. Анан Мадумаров жөнүндө айтайын. Мадумаров Кыргызстандын эң бир кашайган, бир акылдуу, анан тайманбаз, анан ушунчалык көкжал инсан. Мисалы үчүн ушунчалык мынчалык инсан жок да, мынчалык кежир инсан жок. Себеп дегенде көрүп атасыңар, Мадумаровго эмне үчүн ушундай тоскоолдук болуп атат? Бул Мадумаров менен Садыр Жапаров деле бизге иштешкен, мындай мамилелер деле бар. Ташип деле сөз тапса болот. Иши кылып мындай ишесе болот эле да. Но бирок Мадумаров жогорку, ошо мен бая айткан пахандарга, ошо Кыргызстанды илгертен ээлеп алган пахандарга жакпайт. Почему? Потому что бул системаны түп тамырынан жок кылат. Мадумаров эч нерсени карабайт. Эгер эл апарып президент кылып койду, бүттү. Ошол мезгилден баштап арест баягы 37-жылы болгонго баягы репрессия. Ошондой башталды. Бул турган сөз. Ошон үчүн мындан коркушат. Бул мүмкүн эмес. Анан эми буларды айтасыңар, эми кандай бир жол бар, канткенде биз оңолобуз дейт. Эми туугандар мындай да, оңолуу бир семьяны, бир 10 баласы бар, бир семьяны элестетейлик, например, 10 баласы бар семьяны. Элестеткиле, атасынан башкасы бүт бардыгы саткын. Бүт бардыгы жасакер, бүт бардыгы ар кимге ар нерсени айтат, доносчик. Бул семья өнүкпөйт. Бул эч качан өнүкпөйт. Аялыңды да багындай колдонот, кызыңды да колдонот, балаңды да колдонот. Көнбөсө кызыңды бузуп жок кылат, балаңды наркотик берип камап, наркоман кылып жок кылат. Короче, ушундай. Кандай мезгилде оңолобуз? Ошол 10 балалуу семья мындай болгондо. Кечиресиздер, чалып калып атат. Ошо 10 балалуу семья мындай бир муштумга түйүлгөндө. Эми относительно, мисалы үчүн 50 миң адам, относительно 50 миң адам тик турсачы, значит, бирден болгондо 100 миң адам чабылат да. Ошолор постоянно активный болуп атат да. Анан алиги базарга барып овочту тандап жейсиң го. Чоңуну, бышканыны тандап жейсиң. Байкуш ошолор эл арасынан чыгып, выжданы чыдабай, бийликке жаман көрүнүп, аны бийлик өлтүрбөйт, аны ошо пахандар өлтүрөт. Ошондой кылып биздин чыгандарыбыз ар кандай жолдор менен камалып, өлүп дегендей ушундай болуп атат да. Ушуну биз туура түшүнөлү туугандар. Пока эл оңолмойун, эч ким оңолбойт. Эми Мадумаров болсо оңолот деп атасыңар го дейсиңер. Жок, Мадумаров
барганда биринчиден Мадумаровду жеткизбейт. Себеби шайлоону көрүп атасыңар да. Шайлоону аны президент кылбайт, аны Ташиев кылбайт. Шайлоо уже алдынтан жазылган. Ким келет, ким келбейт. 80 нотариус болуш керек. 10 бир немелер болуш керек. Типа ушундай да. Ошон үчүн Мадумаровду биринчиден жеткизбейт. Эгер жеткен болсо жок кылат аны. Просто физическое уничтожение кылат. Ушундай. Башка жол жок. Ошон үчүн эл көтөрүлмөйүн Мадумаров өзү мындай неме кылбай атат да. Мен барган менен аерде Мадумаров иштетпейт. Ошон үчүн эл талап кылып өтүш керек да, талап кылганга. Эми мындай митинг, ситинг тиги бу болуп, уруш жаңжал тополоңдун кереги жок. Жөн эле эл деген бул селде, эл деген бул сүрдө. Сүрдө. Мисалы, ар бир не только ак үйгө барып, ар бир акимчилик барбы, айыл өкмөт барбы? Талап кылгыла. Айыл өкмөтүң ыйлап районго чалат. Районун ыйлап областка чалат. Болду анан кийин. Уже оңолуу башталат. Анан президентке дагы, УКМКга дагы жеңил болот. Потому что УКМК калаганын кармайт мыйзам бузган. Себеби артында эл турат. Тиги пахандарды пошел дейт. Например, паханды керек болсо өздөрү жок кылат. Президенттер, шахит неме УКМКлар. Ошон үчүн эл жардам бермейин, эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. Хуже болот, но лучше болбойт. Эми бирок кемпирабад кеткенден кийин ойлоп колгула. Анан бул жактан, нарын жактан кестерди Өзбекстанга берсе, болду, бүттү. Бүттү. Кыргызстан жок болот. Мен ушинтип эле айтам. Эми кайсы бир жерлерде, кайсы бир мамлекеттерде, кайсы бир чөлдөрдө бир анча бир кыргызча сөздөрдү угуп калышыңар мүмкүн. Бирок как такого Кыргызстан деген жок болот. Жок болот. Алхамдулиллахтар эмне көбөйүп атат. Арабтар мишинар биле салып берип атат. Ошолордун бардыгы келип жашайт. То есть кай жерде биримдүүлүк болобу? Биримдүүлүк болгон жерде, тынччылык болгон жерде байлык болот. А эгерде бай болсоң, любой нерсени сатып аласың. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бекерден бекер эле баягы Бакиевди эми алар кылган кылмыш үчүн жооп бериш керек. Мисалы үчүн Садыр Жапаровду, Ташиевди күнөөлөштүн абсолютно кереги жок. Мен, например, ушул оюмдан мындай ойлонуп, терең ойлонуп, анализ жүргүзүп, ушул оюмдан кайттым да, мисалы үчүн. Даже сүйлөбөй деле койдум да, потому что эчтеке өзгөрүлбөйт. Бир мен болсом, Эдибис Исаков, Улукбек Карпек уулу, окшогон бир анча-мынча бир мындай неме ашып барса 50 адам Кыргызстанды өзгөртө албайт. Жок. 50 адам өзгөртө албайт. Эми 50 миң болсоңор, барасыңар дагы мисалы үчүн ак үйдү алмаштырасыңар мүмкүн, президентти алмаштырасыңар. Жок. Андан эчтеке чечилбейт. Андан көрү ошо президенттерге, ошол ОКМКга, ошол жергиликтүү бийликтерге жардам берип, мындай кандай жардам бересиңер? Барып талап кылгыла. Иштебесе өзүңөрдүн иштей турган кандидатыңарды сунуш кылсаңар болот. Эл деген баягы бүгүнкү күндөгүдөй баягы мындай келип чайпийте ичип, анан кийин сөздөрүн, жомокторун айтып кете турган курултай эмес. Эл деген высший орган болот курултай. Ошондо эми мындай пассивный эл болсоңор, пассивный кылбайт да силердичи. Ошон үчүн активный эл болуш керек. Ошон үчүн орустарда ушундай сөз бар. Гражданский долг деп. Силер жарансыңарбы? Жарандык
ошол укугуңарды милдетиңерди билгиле. Билбесеңер дагы айтам, юристтер бар. Мына мисалы эч болбосо ошол акылдуу окуган инсандарды ээрчигиле. Анан жөнүнө жатып алып, байкем молодец, биз сизди колдойбуз деп коюп, анан кийин үйдө жаткан эчтеке берилбейт, хуже болот. Мисал үчүн ар ким башканы эмес, өзүн ойлош керек да. Өзүң, артыңдагы балдарын ойлошуң керек да. Башканы ойлобой, ошолордун тагдыры, сен ошолорго ушундай жашоо калтырып кеткиң келип атабы? Жок, значит, сен действие алышың керек. Действие алып кандай болот? Айыл өкмөткө барасың, например. Ошол жерден, жашаган жериңерден эле талап кылгыла, мыйзамды окугула, мыйзам менен кылынып аткан ишти мындай салыштыргыла. Почему мындай, сен мындай иш кылып атасың? Эмнеге? Почему деп? Союз мезгилде кыргыздар почему деген сөздөн коркот эле, орустардан. Почему деген сөз. Ошого силер кыргызча эмнеге мындай деп баштагыла. Суроо бере бергиле. Канча көп суроо болсо, алар жооп берет. Ошон үчүн алар бийликтин, элдин жалданма адистери. Жалпы жаран талапка өтпөсө оңолбойт. Президентиң да оңолбойт. Мага Ташиевден күчтүү, 10 эсе күчтүү инсан келсин. Мына Бекмамат Осмонов эмне кылды, например? Тоже ошо пахандар жок болду. Сондай да. Чыган, мынау Баткен жакта баягы премьер-министр болуп, Ленинскийди авария кылып өлтүрүп берди го, премьер-министрди. Ошону ушу бүт эле ошо пахандар жок кылып атат. Анан кийин баягы Ташиевдин бир жомогу бар, бирок аны айтыш керек да. Аны айтыш керек. Айтпаса болбойт. Чорныйлардын бардыгы жашатпайм деген. Жок, керек болсо Ташиевди жашатпай коюшу мүмкүн. Бул пахандар всегда рулит да. Ошон үчүн пахан деп баягы түрмөдө отурган, анан немелерди түшүнбөгүлө. Мен айтып атам, ошо Кыргызстандын үстүнөн контроль кылып турган. Кыргызстанга уже кадим замандан бери, Кыргызстанга уже көп жылдардан бери эле мындай Кыргызстандын үстүнөн басып, мындай кылып атат. Жүргөн инсандар бар. Мен ошолорду айтып атам. Алар жогоруда отурат, алар көрүнбөйт да, алар может быть башка мамлекеттерде болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстанды каалагандай калчап, каалагандай кылып башкарып атышат. Ошонун артынан Кыргызстан өнүкпөйт. Ошон үчүн элдер ойгонгула, ойгонуп, суранычтан талапка өткүлө. Талапка. Ошондо гана өнүгүшүбүз мүмкүн. Так өнүкпөйбүз. Анан кийин окугула, сабаттуу болгула. Бир жерден андай блогер болсоңуз дагы сүйлөр сөзүңөрдү мындай көп эле чача-мача дей бербестен керектүү сөздү айтып, жарандар укугу бар, бул Конституцияда корголгон. Так что эч ойлонбогула. Эгерде активный жарандык активиңерди көрсөтпөсөңөр эчтеке болбойт. Мен ошону гана айтмакчымын. Макул туугандар, рахмат көңүл бурганыңарга. Мүмкүнчүлүк болсо репост кылып, колдоп неме таркатып койгула, көбүрөөк инсандар көрсүн. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ийгилик.